Salam dostlar, байланышта Sancho Bey kanalı. Bugün 2013-жылы чыгып болгон окуяны чагылдырган сыйкырдуу каргыш аттуу тасманы көрөбүз. Тасма коркунучтуу тасмалардын арасынан эң коркунучтууларынын бири болуп эсептелгендиктен, жүрөгү жумшак сезимтал адамдардын көрүүсүн сунуштабайт элек. Анда эмесе акырындан баштай берели. 1968 каармандарыбыз Эд жана Лоррейнди чакырып эки кыз менен бир бала окуяларын айтып бере баштайт. Алар жанына куурчакты коюп алышып, бул куурчакка Аннабель деген кыздын руху кирип кетти. Анткени ал рух бизге сүйлөгөндөй болуп, мен куурчакка кире берейинби дегенден биз макулдугубузду берип, ошондон кийин куурчакта кандайдыр бир кыймылдар пайда болуп, кээде бир бөлмөдөн экинчи бөлмөгө жылып калып, бир күнү келсе кагазга мени сагыныңарбы деп жазыптыр дагы үйдү чачып салыптыр. Бизге жардам бериңиздерчи десе, каармандарыбыз сөз баштап, биз силерге жардам бергенге даярбыз. Куурчагыңарды алып кетишибиз керек, эсиңерде болсун, жин шайтандар эч кандай буюмдарга кире алышпайт. Алар адамдарга кирет, ошон үчүн силерди коркуп жаткан жин силерге киргенге аракет кылып жатышы мүмкүн. Ошондуктан абайлагыла деп каармандарыбыз ал жерден кетишип, биз мындан соң каармандарыбыз Эд менен Лоррейн жөнүндө маалымат ала баштайбыз. Көрсө бул түгөйлөр өмүрүнүн аягына чейин рух ааламын изилдешип, жин шайтандар менен күрөшүп баштарынан көп окуя өтүптүр. Эң эле коркунучтууларынын бири бул тасмада чагылдырылган болот. Ошентип кадр алмашып биз 1971-жылды көрөбүз. Харрисвилл аймагындагы токойдогу жалгыз үйлөрдүн бирине түгөйлөр Роджер менен Кэролин кыздар менен көчүп келет. Алардын 5 кызы Андре, Нэнси, Кристин, Синди жана Эйприл болгон. Каармандарыбыз бардыгы үйүнө кирсе, эмнегедир ити ал үйгө киргиси келбей, биз ушул жерде жаныбарлар биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн нерселерди көрөрүн түшүнсөк болот. Ошентип алар буюм теримдерин жайгаштырып атып, үй бүлөдөгү эң кичинекей кыз Эйприл ал жерде музыкалык кутуча таап алып ойной баштайт. Кечинде болсо кыздар бирөөсүнүн көзүн таңышып, жашынбак ойной башташып, кыздардын бирөөсү бөлмөлөрдүн бирине бекинип ал жердеги дубалдын тактасын сындырып алат. Анда Роджер менен Кэролин ал жерге келип үйдүн жертөлөсү бар экендигин көрүшөт. Бирок алар жертөлөнүн кире беришин эмне үчүн жаап койгондугун түшүнбөй, Роджер ылдыйга түшүп, эки жакты карап эле бул жака түшпөгүлө, мен эртең текшерейин. Жөргөмүчтөрдүн желелери өтө эле көп экен деп кайрадан чыгып кетишет. Ошентип каармандарыбыздын жаңы үйүндө биринчи түнү өтүп, Кэролин эрте менен турса бутунун бир жери көкмөк болуп калгандыгын байкайт. Ал кыздарына жолугуп түнү үйдүн суук болгондугун билип, анан дагы кыздары түшүнүксүз бир жыт чыгып жаткандыгын айтышат. Роджер болсо жертөлөгө түшүп, ал жактын жарыгын оңдой баштап, үйдүн мурдагы ээсинен өтө көп буюм калгандыгын көрүшөт. Андан дагы эң эле кызыгы, үйдөгү бардык сааттар 3төн 7 өткөн мезгилде токтоп калыптыр. Биз мындан соң каармандарыбыз Эд менен Лоррейнге кайтабыз. Алардын үйүнө кабарчылардын бири келип Эдден маалымат алып, каарманыбыз үйдөгү атайын бөлмөнү көрсөтүп, ал жакта ар кайсы жактан алып келген буюмдарды чогултуп койгондугун айтат. Анан дагы биз буга чейин көргөн Аннабель куурчагы дагы ошол жерде экен. Биз кайрадан Роджердин үй бүлөсүнө кайтып, кеч киргендиктен кыздарынын бардыгы уктап жатышкан. Бир кезде уктап жаткан кыздарынын биринин бутунан бирөө тарткандай болуп, ал жанында жаткан бир тууганы тартты окшойт деп эле маани бербей уктай берет. Бул убакта Роджер олтурган жеринде эле уктап калган экен. Бир мезгилде 3төн 7 өткөндө сааты дагы бир жолу токтоп калып, Роджер ойгонуп кетип, үйдө түшүнүксүз кубулуштар башталып, эшиктин ачыла баштагандыгын көрөт. Бирок эшиктин артынан деле эч кимди таппай, бир кезде экинчи кабатта дүңкүрлөгөн үндөр угулуп, Роджер ал жакка чуркап чыкса, кыздарынын бири Синди уктап жатып жөлүй баштаптыр. Ал уктаган абалда басып келип, кийим салуучу шкафтардын бирин сүзгүлөп, мындай абалда адамды ойготпош керек экендигин түшүнгөн каарманыбыз кызын алып барып кайрадан эле жаткырып коет. Бирок Эйприл эрте менен эшикке чыгып, итинин өлүп жаткандыгын көрүп кыйкырып, Роджер болсо аялы Кэролиндин белинде дагы бир көгөргөн жери пайда болгондугун көрөт. Кандай болсо дагы каармандарыбыздын жашоо суланып, кыздары бир кезде мектепке кетип, эң кичинекей кызы Эйприл үйдө калган кезде апасы анын жанына келсе, ал түшүнүксүз бирөө менен сүйлөшүп жатыптыр. Анда Кэролин кызыгып, сен ким менен сүйлөшүп жатасың десе, Эйприл ага жооп берип, мен Рори деген бала менен сүйлөшүп жатамын. Ал бир кезде бул үйдө жашаган экен, бул музыкалык кутуча ошол баланыкы. Аны бурасаңыз музыка чыгат, музыка бүткөндөн кийин ал бала пайда болот десе, Кэролин жүрөгү түшүп, бирок музыка бүткөндөн кийин эч ким пайда болбой эле кызы аны чочутуп жиберет. Мындан соң Эйприл апасына бекин-бечек ойнолчу деп суранып, апасынын көзүн таңып, өзү бекинип мени табыңыз деп колунча белги берип жаткан. Анда кызын издеп жөнөгөн Кэролин бөлмөлөрүнүн бирине келсе, ал жердеги шкаф ачылып, анын ичинен кол чыгып, дагы бир жолу белги берип колун чабат. Анда Кэролин ал жакты издеп баштаса, кызы тагыр эле башка бөлмөдөн келет. Ошондо гана Кэролин үйдө бир нерсе бар экендигин түшүнө баштады окшойт. Түнү болсо Кристинди адаттагы эле түшүнүксүз бир нерсе тартып жиберип, ал ойгонуп бир тууганы Нэнси дагы деле уктап жаткандыгын көрөт. Ошол замат эле караңгы бурчтан анын көзүнө бир элес көрүнүп, аны менен сүйлөшө баштап, чочуп кеткен Кристин кыйкырган кезде ата-энеси анын жанына жетип келишет. Бирок алар эчтекени таппай койсо, Кристин жүрөгү түшүп, ал менен сүйлөшкөнгө жетишти. Үй бүлөңнүн бардыгын өлүшүн каалаймын деп айтты. Мен аны чындап эле көрдүм деп көзүнөн жаш ага баштайт. Бул убакта Эд менен Лоррейн ар кайсы чакырууларга барып, үйүндөгү маселелерин чечип берип, үйдүн ээси бар экен деп коркуп жүргөн адамдарга жардамдарын берип жүрүшкөн.
Бул убакта Кэрилдин денесинин ар кайсы бөлүгүнөн дагы көгөргөн жерлерди таап, күйөөсү жумуштан келелек болгондуктан үйүн жыйнаштырып отурган. Бир мезгилде эле сырттан кол чапкан үндөр угулат. Анда Кэрилдин кыздары уктабай жашыма ойноп жаткан окшойт деп сыртка чыгып текшере баштап, бирок кыздарынын бардыгынын уктап жаткандыгын көрөт. Ошол маалда илинип турган сүрөттөр угулап түшүнүксүз кубулуштар башталат. Анда Кэрилдин үйдүн биринчи кабатына үндөр чыга баштаган кезде ошол жакты текшерейин деп барып, жертөлөнүн эшиги ачылып калгандыгын көрүп ал жакты карай баштайт. Анда Кэрилдин чыгып кетейин десе, эшик жабылып ал жертөлөнүн ичине кулап, өзүнө келип ал жактан качып чыгып бара жаткан кезде жарыктарын сына баштагандыгын көрөбүз. Бир кезде каарманыбыз ширеңкени жандырса, ал жактан жаш баланын үнү чыгып, экөөбүз жашынбак ойноп өлчү деп эле ширеңкесин өчүрүп салат. Бул убакта уктап жаткан Андреа дөңкүлдөгөн үндөрдөн ойгонуп, сиңдиси дагы бир жолу келип жанагы шкафты сүзгүлөп жаткандыгын көрөт. Анда кыз аны өзүнүн керебети жакка алып келсе, шкафтан дагы деле үндөр чыгып, анын үстүндө түшүнүксүз элес пайда болуп Андреага секирет. Бул убакта Роджер дагы жумуштан чыгып үйүнө келип калган болчу. Ал биринчи кыйкырып жаткан аялын жертөлөдөн чыгарып, андан соң кызына барып, бирок буга чейинки көрүнүп жаткан элес ал жерден жоголуп кеткендигин көрөбүз. Бул окуядан кийин Эд менен Лорейн сабак берип жаткан жерге көрүүчүлөрдүн арасына Каролин дагы келип, сабактан кийин каарманыбыз Эд менен Лорейнге жолугуп алардан сурана баштайт. Биздин үйүбүздө түшүнүксүз окуялар болуп жатат. Ошол тууралуу сиздерди сунуш кылышты. Менин 5 кызым бар, алардын бардыгынын жүрөгү түшүп олтурат. Сураныч бизге жардам бериңиздер десе, түгөйлөр экөө тең макулдугун беришип, көп өтпөй эле алар каармандарыбыздын үйүнө барат. Лорейн үйгө кирип эле дароо эле ал жерде чындап бир нерсе бар экендигин сезип, бул убакта үй бүлө катуу коркуп калгандыктан бардыгы биригип алып бир бөлмөдө жата башташат. Анда каармандарыбыз бул үйдүн жертөлөсү да бар экен десе, Лорейн ал жакка кирип кулактарына ар кандай нерселер угулуп, Эдке кайрылып, бул жерде көптөгөн коркунучтуу нерселер болгон экен деп айтып берет. Мындан соң Эд каармандарыбызды олтургузуп алып бардыгы эмнеден башталгандыгын сурап, Лорейн болсо Эйприл менен олтуруп алып, сенин көзүңө Рори деген бала көрүнөт экен го, мага ошол тууралуу айтып берчи деп эле анын музыкалык кутучасын алат. Бул жолу кутучанын күзгүсүнөн Рори чындап эле көрүнүп, андан соң түгөйлөр үйдүн айылына чөрөсүн текшерип жатышып, Лорейн талдардын бирине асылып турган аялды дагы көрөт. Анда түгөйлөр каармандарыбыздан силер эмнеге бул жактан кетпей жатасыңар десе, каармандарыбыз жооп берип, биз болгон акчабызга банктан ушул үйдү алдык эле. Биз эми 5 кызыбыз менен башка эч жакка бара албайбыз. Бул үйдүн мурдагы ээси ким экендигин да билбейбиз десе, ал жерге келген Эд менен Лорейн үйдөн чыгышып, мен бул жерге келгенде эле өтө коркунучтуу жиндерди көрдүм. Алар көп санда экен, бирок арасынан бирөөсү өтө коркунучтуудай көрүнөт. Ал бирөөдөн өч алгысы келип жүргөндөй. Алар буга чейин сиздерге зыян келтирбептир, бирок мындан нары коркунучтуу нерселер болушу мүмкүн. Биз барып бул үйдүн тарыхын тактайлы деп ал жерден кетишет. Арадан бир канча күндөр өтүп, түгөйлөр ал үй жөнүндө маалымат чогултушуп, маалымат боюнча ал үй 1863-жылы Шермандын адам тарабынан салыныптыр. Анын аялынын аты Ватшиба болгон. Ватшибанын Мэри деген сиңдилеринин бирин көз ачыкка күнөөлөшүп, аны өлтүрүп салышып, бул окуядан кийин Ватшиба мен шайтанга сыйынамын деп ага курмандык кылайын деп өзүнүн 7 жашар баласын өрткө ыргытып жиберип, өзү болсо түнкү саат 3-төн 7 өткөн мезгилде жанагы көлдүн боюндагы талга барып асынып алыптыр. Ал өлөөрүнүн алдында, эгер биздин жерибизге бирөө ээлик кыла турган болсо, ага каргыш тийсин деп өлгөн экен. 1930-жылдары ал үйдө Уокер деген аял кичинекей Рори деген баласы менен жашап жүрүп, баласы токойдо жоголуп кетип, такыр эле табылбай, Уокер кайгысына чыдай албай жертөлөгө кирип өзүн өзү өлтүрүп алган болот. Ошондуктан түгөйлөр эртең менен жардамчысы Дрю жана тартип сакчысы Бретти чакырып, каармандарыбыздын үйүнө келип ар кандай аппараттарды илишип, ал жерде жин шайтандар бар экендигин такташ үчүн далил издей башташат. Анткени үйгө чиркөө тараптан кызматкерлер келип үйдү жарыктандырыш үчүн аларга чындап эле үйдө жиндер бар экендиги тууралуу далил керек экен. Бирок биринчи түнү эч кандай кыймыл болбой, жертөлөнүн эшиги гана ачылып жабылып, болуп жаткан нерсени видеокамерага тартышып, бирок эч нерсени көрө албай коюшат. Бул убакта кичине болсо дагы үйдө күлкү пайда болуп, кичинекей кыздар үйгө түгөйлөрдүн келгенине кубанып, алар бизге жардам берет деп толук ишеним менен жашай башташат. Ошондой күндөрдүн биринде Роджер кыздарынын бардыгын өзү менен алып кетип, аларга балмуздак алып берейин деп, бул убакта көптөн бери тынч уктай албай жаткан Каролин уктап алайын деп өзүнүн бөлмөсүнө кирет. Лорейн күндүзү алардын үйүндөгү чарбачылык иштерине жардам берип, кирлерди жайып жаткан кезде күн ачык туруп эле шамал башталгандыгын байкайт. Анда шейшептердин бирөөсү учуп кетип, Лорейн терезеде бирөөнүн элеси жүргөндүгүн көрүп, Каролин уктап жаткан жерден кыйкырык ойгондо маңдайында рухтун турганын көрөт. Лорейн ал жакка чургап келсе, Каролин эчтеке болбогондой эле бөлмөдөн чыгып, бул нерсеге күбө болгон Лорейн так эле бир нерсе болгондугун түшүнүп калды окшойт. Түнү болсо каармандарыбыз адаттагыдай эле түнкү саат 3-төн 7 өткөн мезгилде күтүп олтурушкан. Анда уйкусу келген Бред кофе ичейин деп ашканага кирип кофе куюп жатып, тарактаган үндөрдү угуп эле бөлмөлөрдүн биринен кызды көрөт. Бирок жанагы кыз бир маалда эле жоголуп кетип, бир кезде Бреддин алдынан пайда болуп, бардыгы ага алаксып калса, кичинекей Синди уктап жаткан жерден дагы бир жолу баса баштайт. Бирок буга чейин орнотулган фотоаппараттар басып бара жаткан адамды тартпаш керек болчу. Демек анын
жанында жин шайтандардын бирөөсү бар окшойт. Айткандай эле Синди бөлмөлөрдүн бирине киргенден кийин эшик жабылып калып, бир мезгилде каармандарыбыз ал эшикти түрткүлөп жатып эле бирок ичинен Синдини таппай коюшат. Анда Эд жарыкты өчүрүп изди көрө турган аппарат менен Синдинин изин көрүп, ал жанагы шкафтын артына кирип кеткендигин байкап, аны ачса чындап эле дубалда тешик бар экен. Ошентип Синдини каармандарыбыз аман эсен куткарышып, муну көрүп турган Эйприл сүйлөп, Рори мага корккондо ошол жака бекинем деп айтып берген деп айтат. Анда муну уккан Лорейн дароо эле ал жакты текшерүүгө жөнөп, бир кезде аны жыгач көтөрө албай сынып кетип, Лорейн жертөлөгө түшүп калат. Муну көргөн күйөөсү аны кайда түштүкөн деп дубалдар менен издеп жөнөп, жертөлөгө жалгыз түшүп калган Лорейндин көзүнө ошол жакта болгон окуялар көрүнө баштайт. Көрсө буга чейин айтылгандай Рори деген бала токойдо жоголуп кетпей эле аны апасы өлтүрүп салыптыр. Бир маалда эле Лорейндин көзүнө Роринин апасы көрүнүп, мени баламды өлтүргөнгө муктаж кылды деп айтып, бир кезде эле үйдүн биринчи ээси талга асынып алган Ватшиба пайда болот. Жүрөгү түшкөн Лорейн ал жактан качып чыгып, мен эми бардыгын түшүндүм. Көрсө бул үйдөгү шайтан үйдө жашаган балдарды ата-энесинин колу менен өлтүртөт экен. Демек балдар бул жерде калбаш керек деп дароо эле унааларына салып үйлөрүнөн кетирип жиберишет. Биз ошол жерде Лорейн жертөлөдөн качып бара жаткан кезде мончокторунун биринин калып калгандыгын көрөбүз. Кечинде дагы кубулуш башталып, жанагы мончок аркылуу жин Лорейндин үйүн таап, анын кызын дагы бутунан тартып ойготуп жиберет. Анда эчтекени түшүнбөй калган кыз эшикке чыкса, бир кезде жарыктар өчө баштап, кыз бир бөлмөгө камалып калып, Анабель курчагын кармап алып рухтун олтургандыгын көрөт. Бул убакта Лорейн дагы үйүндө бир нерсе болгондугун сезип, Эд менен дароо эле үйүнө жөнөгөн. Каармандарыбыз барса, Лорейндин апасы эшикти ача албай жатыптыр. Анда Эд эшикти ачып кызын куткарып калып, кызы мен бул жактан Анабель куурчагын көрдүм десе, Эд дароо эле куурчакты койгон жерине барып, анын дагы деле ордунда тургандыгын байкайт. Роджер болсо алар токтогон мейманканага келсе, кыздары суук кабарын айтып, апам Кристи менен Эйприлди алып унаага олтуруп эле кетип калды. Биз анын каяка кеткенин деле билбей калдык. Апам өзүн акыркы күндөрү башкача алып жүрүп атат деп айтат. Көрсө, Кэролиндин көзүнө рух көрүнгөндөн кийин ага жин кирип кеткендигин түшүнөбүз. Анда каармандарыбыз Кэролин кыздарды кайда алып кеткендигин түшүнүп, бардыгы ошол жака жөнөшүп, буга чейин Лорейн айткандай Кэролин Кристинди жертөлөгө алып түшүп эле өлтүрүүгө даярдана баштаптыр. Бактыга жараша каармандарыбыз ал жерге жетип барышып, Кристинди аман алып калышып, бирок Кэролиндин денесин жин толугу менен ээлеп алып, аны кайрадан жертөлөгө сүйрөп, каармандарыбыз аны токтотоюн десе, жин күчтүү болгондуктан каармандарыбызды эки жака ыргыта баштайт. Кантсе да алар Кэролинди олтургучка олтургузуп, аны байлаганга жетишип, Эд сөз баштап, биз чиркөөнүн кызматкерин күткөнгө убактыбыз жок. Мен өзүм аракет кылайын деп Библия китебин алып келип жинди чыгара баштайт. Бирок Эддин аракетинен майнап чыкпай, жин анын сөздөрүн тоготпой, бир мезгилде каармандарыбыздын оозун ачырып эле олтургуч менен кошо уча баштайт. Кандай болбосун, Эд дагы Библияны окуганын токтотпой, Кэролин бир кезде ал жерден качып жөнөп, анын бет түзүлүшү бир кезде толугу менен эле Ватшибага окшоп калат. Анда каармандарыбыз аны качырбай тороп алышып, бир кезде Лорейн дагы өзүнүн аракетин баштап, сөздөрүн Кэролиндин өзүнө жеткирип, сен ичиңдеги жин менен күрөшүшүң керек. Ал сени колдонуп, балдарыңды өлтүргүсү келип атат. Ал тозокко бара турган шайтан деп колун маңдайына коюп, балдар менен бактылуу күндөрүн эстетип, ошондо гана Кэролин түшүнүксүз нерселерди кусуп жиберип, бир мезгилде эле өзүнө келди окшойт. Көрсө, анын чындап эле ичинен Ватшибанын жини чыгып кетиптир. Ал кыздарын дароо эле кучактап, буга чейин аларды өлтүргөнгө аракет кылганына кечирим сурап, үй бүлө кайрадан толугу менен биригишип, ыйлап эле олтуруп калышат. Бул убакта Эд менен Лорейн дагы аларга жардам бергендигине кубанып, бир кезде Эйприл Лорейнге анын жертөлөдө калып калган мончогун алып келип берет. Ошентип окуя аяктап, түгөйлөр үйүнө келишип, ал жактан жанагы музыкалык кутучаны алып келишип, ошондой буюмдар туруучу бөлмөсүнө коюп коюшту. Биз тасманын аягында чыныгы жашоодогу Роджер менен Кэролиндин үй бүлөсүн, жана түгөйлөр Эд менен Лорейндин үй бүлөсүн көрөбүз. Достор, ушундай көз ирмемдер менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, өзүбүздүн тазалыгыбызга жакшы көңүл буруп, жаратканым менен жамандыктан сактаналы. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн Том Хардинин аткаруусунда Баатыр аттуу тасманы көрөбүз. Ата-энеси ажырашып, эки жакта чоңоюп калган балдар спорттук мелдешке катышып, экөө тең финалга чыгып, бири-бири менен беттешкенге туура келип калат. Анда эмесе окуянын кандай болгондугун көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Прости, Томми. Прости. Тасманын башында Пэдди деген улгайып калган адам чиркөөдөн чыгып үйүнө бара жаткандыгын көрөт. Эшигинин алдында 14 жылдан бери көрүшпөгөн Томми деген баласы отургандыгын көрөт. Ал баласынын келгенине кубанып, аны менен учурашып, дароо эле үйүнө алып кирип, бирок баласы атасын аябай эле жек көргөндүгүн түшүнөбүз. Көрсө, Томми кичинекей кезинде атасы өтө көп ичкендиктен апасын көп жолу уртокмо калып, апасы айласы жок Томмини алып алып үйүнөн кетип калыптыр. Бирок атасы азыр ичпей, мен динге кайттым десе, Томми жини келип, биз суук үйдө кыйналып, апам оору өлүп калганда дагы бизден кабар алган жоксуң го. Эми кайдагы динге кайттым деп Иисусту айтасың. Апам кыйналып ооруп жатканда сенин Иисусуң кайда эле? Же анын баардыгына бирдей карабай сага ошогондорго гана жардам береби? Менимче сен ичип жүргөндө мындан караганда жакшыраак адам болчуң деп ичиндеги болгон ызасын атасына чыгарып, сүрөттөрдү көрүп жатып бир тууган агасы Брендандын сүрөтүн көрөт. Көрсө, Томми апасы менен кеткен кезде Брендан атасы менен калыптыр. Ошол замат эле кадр алмашып, биз Брендандын үй бүлөсүн көрө баштайбыз. Ал Тесс деген аял менен эки кыздуу болуп бактылуулук өмүрдү сүрүшүп, Брендан мектептердин биринде физика сабагына мугалим болуп иштечү. Алар күрөш боюнча көптөгөн ийгиликтерге жетишип,
Брендан жада калса эрежеси эр таймаш боюнча профессионалдык мушкердикке чейин жетиптир. Бирок көптөн бери ал ишти таштап мугалимдик менен гана алектенип, акыркы окуядан кийин айласы жок кайрадан беттештерге кайтып акча таба баштайт. Ал кечинде бети башы көгөрүп үйүнө келсе, аялы анын кылган ишине жини келип, биз экөөбүз кыздарды мушташчу эле багабыз деп чечтик эле го. Сен эмнеге кайрадан бул ишиңе кайттың? Мунусу жок деле бир жолун тапсак болот да. Мен сенин ар дайым ушинтип бети башың жаракат алып келишиңди каалабаймын деп айтып, кандай болбосун Брендан бети көгөргөн бойдон эле эртең менен мектепке ишине жөнөйт. Биздин тартип боюнча мугалимдер ал нерсеге барбаш керек да. Сен деген окуучуларга үлгү болушуң керек. Сенин ишиң тууралуу азыр өйдө тараптан текшерүү келе жатат. Алар сени жумуштан четтетип койсо менден капы болбогун деп эскертип, айткандай эле каарманыбызды убактылуу мектептеги жумушунан четтетип коюшат. Ушундай күндөрдүн биринде Томи атасына дагы бир жолу келип, сен бир кезде бизди жакшы машыктыруучу элең. Жакында Спарта аттуу эрежесиз мушташ боюнча мелдеш болот экен. Биринчи орунга $5 миллион коюлуп тур, мен ага катышышым керек. Ошондуктан сенден жардам сураганы келдим. Сен менин машыктыруучум бол. Мен ал мелдешти сөзсүз утамын. Бирок эсиңде болсун, бул нерсе менен экөөбүздүн мамилебизди жакындата турган деле оюм жок. Болгону машыктыруучум бол десе, атасы макулдугун берип, анда сен келип менин үйүмдө жашагының. Анан дагы менин айтканымдан чыкпайсың, жанагы жаман адаттарыңды ташта деп анын чөнтөгүндөгү дарыларын алып коет. Ошентип кадр алмашып биз Иракта жайгашкан Американын аскердик бөлүкчөсүн көрөбүз. Көрсө буга чейин Томми жанагы Эрик деген мушкерди жеңип койгон видеосу YouTubeга чыгып кетип, ал аябай көп көрүү топтоп элге тарап кетиптир. Анда бул видеону жоокерлердин бири Брэдфорд көрүп, дароо эле Томмини таанып калат. Бул убакта Брендан мектептеги ишинен айрылып калгандыктан аялы менен жакшылап кеңешип, жети өлчөп аялы айткан жерден кесип беттештерди улантууну чечет. Ал биринчилеп жеңил беттештерге чыгып жатамын. Машыгуумду баштап мурдагыдай профессионалдык беттештерге чыгайын деп жатам. Сен мага жардам бер досум десе, Фрэнк анын сөздөрүнө күлкүсү келип, досум, профессионалдык беттештерге экөөбүздүн жашыбыз бир топ эле өтүп кетти. Менимче туура эмес чечим чыгарып алгансың го десе, каарманыбыз карыздар менен болуп жаткан жагдайын айтып, менин башка аргам жок десе, Фрэнк абалдын оор экендигин түшүнөт. Ал Брендандын артка кайтпагандыгын билип, макулдугун берип залга келип машыга бергениң. Балким бир нерсеси болор деп Брендан ошол күндөн баштап машыгуусун баштайт. Пэдди болсо кечинде баласы Бренданга келип аны менен учурашайын десе, Брендан көңүл бургусу келбей, биз ушул жерде Брендан дагы атасы менен мамилеси жаман экендигин түшүнөбүз. Көрсө атасы иче бергендиктен анын жанында калган Бренданга деле жакшы көңүл бурбай, тарбия берүүгө алганыма 3 жылдан ашты. Мени кечирип кой балам, мен ушуга чейин туура эмес иштерди кылып жүрдүм. Анткени арактан башым чыкпай өмүрү солукпайт элем. Сенин кыздарың, неберелеримди дагы көргүм келет. Кандай кылсам мени кечиресиң десе, Брендан ага жооп берип, макул, мен сени кечирдим, бирок мен сага ишенбеймин. Андан көрө бул жерден кетчи десе, атасы Томми жөнүндө айтып, иниң үйгө келип азыр экөөбүз машыгып жатабыз. Ал жакында беттешке чыгат десе, Брендан ага жооп берип, Томми мени көргүсү келсе бул жака келсе болот. Мен ар дайым ушул жердемин деп эле атасына көңүл бурбай үйүнө кирип кетип калат. Ошентип арадан убакыт өтүп, эки каарманыбыз эки тарапта машыгуусун башташып, жакында боло турган Спарта мелдешине 2 эле ай калган. Көрсө мелдешке 16 мушкер катышат экен. Томми жанагы Эрикти беттеште жеңип койгон видеосу элге тарап кеткендиктен, ал да Россиядан жеңилбес Кобу деген мушкер келип, элдин бардыгы бул мелдешти Кобу жеп тургандыгын айтат. Ошентип мелдеш жакындап мушкерлер чогулушуп кабарчылардын суроолоруна жооп беришип, Брендан ошол жерден иниси Томмини байкап калат. Бирок Томми эмнегедир аны көрбөмүшкө салып эле чыгып кетип калды. Ал кабарчылардын да суроолоруна жооп бербегендиктен Томми жөнүндө сыналгыдан ар кандай маалыматтар чыгып, биз буга чейин көргөн Брэдфорд бир күнү сыналгыдан сүйлөп чыгат. Көрсө каарманыбыз Томми аны согуш талаасында өлүмдөн куткарып калган экен. Ошентип Томми жөнүндө ар кандай жакшы маалыматтар чыгып, аны элдин бардыгы жакшы көрүшүп, бир күнү агайыны суунун жээгинде кокустан эле жолугуп калышат. Көрсө Томми Бренданды дагы атасына окшотуп эле кечире албай жүрөт экен. Анткени ал биз кеткенде сен атам менен калып кеткенсиң деп жаман көрүп, мени таштап койгонсуң деп Брендан аны менен сүйлөшкөнгө аракет кылгандыгына карабай эле аркасын карап басып кетет. Катышып калды. Аты болсо өтө тез көтөрүлдү. Эми болсо дароо эле жеңилип тез өчүп калбаса эле болду. Кана беттешин көрөлүчү деп эле эң биринчи беттеш башталып, арадан көп убакыт өтпөй эле Томми каршылашын бир сокку менен сулайтат. Бул убакта Брендан дагы бөлмөлөрдүн биринде даярданып жаткан. Анткени экинчи беттеш ошонуку болчу. Ал Midnight деген кара терлүү өтө күчтүү бала менен беттешке чыгууга даярданып, ал баруучулар Брендан жөнүндө тескерисинче сүйлөшүп, бул мушкерде көп деле мүмкүнчүлүк жок го деймин. Анын ордуна чыга турган мушкер жаракат алып калгандыгы үчүн гана чыгып жатат. Болбосо бул Бренданды жеңиң. Брендан экинчи айланбада дагы атааңдашынан көп келтекчеп соккулар көп өтүп, бирок аны дагы колун кайруу ыкмасы менен жеңип алат. Экинчи айланбанын башкачагында аны жеңет дагы дароо эле мушташ талаасынан чыгып кетет. Ошентип 4 эле мушкер калып, жарым финал эртеси күнү боло турган болуп, Брендан, Томми, Россиядан келген жеңилбес мушкер Кобу жана Томми бир кезде жеңип койгон Эрик төртөө калды. Кечинде Томмини атасы кайда экендигин билбей, акыры кумарканадан табат. Ага келип дагы сөз баштаганга аракет кылып, сен армияда кызмат кылып согушка чейин катышыпсың, мен сени менен сыймыктанам балам десе, Томми такыр тескери окуя айтып берет. Көрсө ал Иракта согуш талаасында жүрүп, бирок согуштан качып кетип калып, качып келе жаткан жерден сууга чөгүп жаткан жоокерлерди көрүп, аларды куткарып калыптыр. Ошондуктан ал Америкага келгенден кийин фамилиясын өзгөртүп жиберген болот. Кандай болбосун, атасы ага жакшы сөздөрүн
айтса, Томминин жини келип мага көп эле жакшылык кылганга аракет кыла бербечи. Мен жаш кезде, сага муктаж кезде кайда элең. Азыр эми сага эч кандай муктаждыгымдан бери ичпей жүргөн атасы кайгысына батып ошол мезгилде ичип алып, ызычууга түшүп кыйкырынып жатса, Томми аны сооротуп ордуна жаткырат. Ошентип эртеси күн келип жарым финал башталып, эл дээрлик толугу менен Томминин атын айтып кыйкырышып, биринчи беттешке Томми менен каршылашып эрик чыгат. Күчү жетпей, ар кайсы ыкмаларга салып жатып, акыр аягы бутун кайрый баштайт. Кобу бул нерсеге акыркы күчү менен чыдап, бирок өтө катуу ооруп кеткендиктен жерди таптап жиберип, боксчу Мунарбекти финалга чыгат деп эч ким ишенбегенде эле Брэндон дагы финалга чыгып кетет. Ошентип арадан бир аз убакыт өтүп, элдин бардыгы финалдык беттешти көрүүгө даярданып, бир мезгилде эле жаңылыктардан Томми тууралуу маалымат чыга баштайт. Көрсө ал согуш талаасынан качкандыгы тууралуу кабарчыларга маалымат жетип, ал жерге аскердик тартип сакчылар келип финалдык беттештен кийин Томмини кармап кеткенге даярдана башташат. Биз ушул жерден Томми эмне үчүн качкандыгын дагы түшүнөбүз. Көрсө ал Мэнни деген жакын досу менен согуш талаасына жүргөн кезде тарапташтары тарабынан жарылуучу заттар ыргытылып, Мэнни ошол жерде жарылууга кабыл болуп көз жумуп калыптыр. Ошондуктан Томми бул беттеште утсам акчанын бардыгын ошол Мэннинин аял бала чакасына берем деп жүрүптүр. Анан дагы буга багынып бергин десе, бир кезде Томми багынып берип, элдин бардыгы бул беттеште бир дагы жеңет деп мүмкүнчүлүк бербеген Брэндон жеңип кетет. Алардын кучакташып биргеликте чыгып бара жаткандыгын көргөн атасынын жүзүнө жылмаюу келет. Анткени ал жаш кезинде кылган катачылыктарын жоюп, үй бүлөсүн бириктирүүнү каалап жүрүп, бир туугандарыбызга ата-энебизге мыкты мамиле кылып, үй бүлөнүн баалуулугун сезип ар дайым жакшы карап, ичимдиктен ар дайым алыс болуңуздар. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2020-жылы чыккан Кол буланган аттуу тасманы көрөбүз. Өмүр бою үйүнөн чыкпай майып болуп чоңойгон кыз апасы тууралуу өтө коркунучтуу маалыматтарды биле баштайт. Анда эмесе көңүлдү тасмага коюп, шашпай олтуруп, аягына чейин көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында ооруканада жаткан Диана Шерман деген аялды көрөбүз. Бул аял мөөнөтүнөн мурда төрөп коюп, наристе дарыгерлердин көзөмөлүнө алынып, аны айнектен жасалган кутучанын ичине салышып торолтуунун аракетин көрүшөт. Бул окуядан кийин бир нече жылдар өтүп, биз Паско аймагын көрөбүз. Ал жерде балдары майып болуп калган ата-энелер чогулуп алышып, бири-бирине армандарын айтышып, майып балдарды кароодо кандай ыкмаларды жасаш керек, бири-бирине кеңештерди бере турган атайын уюмду көрөбүз. Ал жерде көпчүлүгү балдарынын майып болгондугуна ич ачышып турса, Диана такыр эле тескерисинче болуп, өзүн олуттуу кармап, менин кызым Хлоя чоң окуу окуй турган убактысы келип калды. Бирок азырынча бизге чоң окуу жайдан жооп келе элек, кантсе дагы мен эч нерседен коркпой эле турамын. Анткени мен кызымдын оорулары менен 17 жылдан бери күрөшүп келемин. Хлоя төрөлгөндөн бери сыноо үстүндө жашап жүрөт. Мен эми кызым үчүн башка сыноолордон коркпоймун деп бардыгынын оозун ачырат. Биз ошентип мындан соң эрте менен ойгонгон Хлояны көрө баштайбыз. Ал кичинекей кезинен бери эле майып болгондуктан эрте менен туруп арабасына олтуруп, ада бир эле майыптык эмес, андан башка дагы оорунун түрлөрү бар экен. Ошондуктан эң биринчи эле дарыларын ичип, тамактанган соң үйүндө окуусун улантып, майыптыгына мектепке бара албагандыктан апасы аны үйүндө окутчу. Анан дагы Хлоя чоң окуу жайдан келе турган жоопка аябай эле күтүп жаткан. Бирок пошточу ар бир келген сайын Хлояга чоң окуу жайдан такыр эле жооп келбей, ал максат кылгандай чоң окуу жайга өтүшүнө үмүтү деле үзүлө баштайт. Анткени Хлоя үчүн бул нерсе үйдөн чыгууга мүмкүнчүлүк берет эле. Ал буга чейин үйүнөн такыр чыкпай, эч ким менен достошпой, апасынын кароосунда гана үйүндөгү күндөр кайталана берчү. Диана болсо кечинде Хлоя уктагандан кийин жертөлөгө түшүп алып, сыналгыны жандырып, кызынын кичинекей кезиндеги видео тасмаларды көрүп олтурууну адат кылып алган. Эртеси күнү дагы почтачы келип Хлояга шашып бара жатса, каттарды апасы алып, чоң окуу жайдан дагы деле кат келбептир деген жаман кабарын айтат. Бул убакта апасы Дыйкан базарга барып үйүнө тамак аш алып келген болчу. Анда Хлоя апасына көргөзбөй момпосуйларды чөнтөгүнө салып алайын деп баштыкты оодарып жатып, ал жакта дарынын кутучасын көрүп, анын сыртында апасынын аты жазылып тургандыгын көрөт. Анан дагы Хлоя дарылардын кандай түстө экендигин байкап калган. Бирок ал апасы эмне үчүн бул дарыны ичип жаткандыгын түшүнбөй, кызыгы кечинде Хлоянын дары иче турган убактысы келгенде апасы так эле ошол дарыларды кызына алып келип берет. Ошондо гана Хлоя бир нерседен күмөн санай баштайт. Ал апасына суроо салып, бул дарылардын сыртында сиздин атыңыз жазылып турду эле го. Эмне үчүн мага берип жатасыз? Апасы анын сөзүнө маани деле бергиси келбей, сатуучулар болгону адашып калышса керек деп кутулуп кетет. Бирок бул жооптор Хлояны эмнегедир ынандырган жок. Ал эртеси апасы жумушка кеткенден кийин өзүнүн дарылары топтолгон жерлерди оодарып жатып, жанагы тригоксин дарысынын сыртында кайрадан эле өзүнүн аты жазылып калгандыгын көрөт. Бирок ал жазууну жыртып көрөйүн десе, мурдагыдай эле апасынын аты жазылып туруптур. Муну көргөн Хлояда түшүнүксүз күмөндөр пайда болуп, кечинде апасы жанагы дарыны берген кезде ичимиш болуп эле тилинин астына бекитип, түн бир убакта бардыгы уктагандан кийин өзүнүн бөлмөсүнөн чыгып, биринчи кабатка түшүп, компьютерди жандырып тригоксин тууралуу маалымат издей баштайт. Бирок каарманыбыз буга чейин өчпөгөн интернетте ошол маалда өчүк экендигин байкайт. Анан дагы каарманыбыздын кылып жаткан ишин апасы ашканада олтуруп алып байкап жатыптыр.
Кантсе да жашоо уланып каарманыбыз эртең менен турса апасы бирөөгө коңгуроо кылып эле урушуп жатыптыр. Көрсө интернет жок болгондуктан ал интернет койгондор менен талашып, биздин интернет өчүп калды, качан жандырып бересиңер десе алар айдын аягына чейин жанбайт деген жооп беришет. Муну уккан Хлоя эмне кылышын билбей бөлмөсүнө чыгып терезеден караса апасы эшикте иш кылып жүргөн. Ал анда үйүндөгү байланыш аппараты менен ар кайсы адамдарга коңгуроо кылып, алардын интернети бар болгон болсо трикоксин дарысы тууралуу маалымат алып бериңизчи деп сурана баштайт. Хлоя коңгуроо кылганча терезеден кайра апасын карап, ал чалган адамдар жооп бергиси да келбей, акыры аягы бир балага туш келсе ал трикоксин тууралуу маалымат бере баштайт. Бул өтө күчтүү жана кымбат баалуу дары экен. Ал жүрөк оорусуна жардам берет деп жазылып турат. Анда анын түзү кызыл экен десе Хлоя эмне кылышын билбей калат. Анткени Хлояга трикоксин деп апасы берип жаткан дарынын түсү көкмөк болчу. Ошентип каарманыбыздын апасына болгон күмөнү такыр эле көбөйүп, ал тамактанып жаткан учурда апасына жакшы сүйлөп, биз көптөн бери кинотеатрга бара элекпиз го. Азыр кинотеатрларда эфрит деген тасма коюлуп жатыптыр. Ошого барып келели десе апасы дароо эле макулдугун берип алып жөнөйт. Анда Хлоя бөлмөсүнө кирип буга чейин ичип жаткан дарыларын чөнтөгүнө салып, кинотеатр жайгашкан жердин айлана чөйрөсүнөн дарыкана издей баштайт. Мне надо пописать. Что? Тасманын ортосунда келгенде каарманыбыз ажатканага барып келейин деп ал жерден чыгып, убакыттан пайдаланып ажатканадан чыккандан кийин дарыканалардын бирине жөнөп кетет. Хлоя кезектин көп экендигине карап эле дарыкананын сатуучусуна барса, ал дароо эле Хлояны таанып калат. Көрсө шаар өтө деле чоң эмес болгондуктан сатуучу Кейти каарманыбызды да анын апасы Диананы дагы тааныйт экен. Анда Хлоя Кейтини алда, биз апам экөөбүз оюн ойноп жаттык эле. Мен анын дарыларын жана ал менин дарыларымдын аттарын табышыбыз керек. Мен азыр убакыттан пайдаланып апам алган дарыларды алып келдим. Алардын атын жана эмне үчүн ичилет экендигин айтып бериңизчи. Дарыгер бул нерсени кылгысы келбей, бирок майып кызга боор жанагы трикоксин деген дары тууралуу айтып бере баштайт. Көрсө бул эч кандай трикоксин эмес, ридокаин деген дары экен. Аны Диана дарыканадан итке берем деп алган болот. Көрсө бул итке бериле турган дарыны адам иче турган болсо буту кыймылдабай калышы толук ыктымал экен. Муну уккан Хлоя эмне кылышын билбей өзүнөн кетип, анын астма оорусу күчөй баштап, ошол мезгилде апасы дагы ал жерге жетип келип Кейтини урушуп, менин кызымды эмне кылып койдуң? Анын оорулуу экендигин билесиң го, кээде өзү эмне деп жаткандыгын дагы билбей калат. Кызыма тынчтандыруучу укол бериңиз деп Хлоя эсинен кетип, апасы аны кайрадан үйүнө алып барат. Окуядан кийин Диана ойго чөмүлүп, эмне кылам деп дарыкананын сатуучусуна кантип түшүндүрөм деп ойлонуп, акыры аягы интернеттен дарынын башкача түрлөрү жөнүндө дагы изилдей баштайт. Ошентип арадан канча убакыт өтүп белгисиз айтор Хлоя бир кезде өзүнө келет. Ал дароо эле арабасына олтуруп эшигин ачайынса эшигин култап коюптур. Терезени ачып унаанын жоктугун көрүп апасынын бир жакка кеткендигин түшүнөт. Анда Хлоянын оюна башка нерсе келип, ал терезе аркылуу чыгууну чечип, ал жерге апасы калтырып койгон тамакты жеп курсагын тойгозуп алып терезе менен чыгып жөнөйт. Каарманыбыз бутун кыймылдата албагандыктан колу менен сүйрөлүп, тамбаш менен жүрмөлөп, апасынын бөлмөсүнө жетип терезени сындырып ал жакка кирет. Бирок ошол мезгилде Хлоя көп күч жоготкондуктан анын астма оорусу күчөп эле дем алуусу кыйындай баштайт. Ал сүйрөлгөн бойдон апасынын бөлмөсүнө чыгып, өзүнүн бөлмөсү жакка жөнөп, сыртынан жабылган эшикти ачып болгон күчү менен ингаляторуна жетип барат. Бирок тоскоолдуктар аны менен эле бүтпөй, каарманыбыз экинчи кабаттан биринчи кабатка чөкө турган аппаратты дагы Диана үзүп салып. Анда Хлоя айласы жок биринчи арабасын ал жерден түшүрүп жиберип, андан соң өзү дагы тепкичтен тоголонгон бойдон түшүп кетет. Бир кезде каарманыбыз башын көтөрүп, ушул убакка чейин кыймылдата албаган бутунун бармактарын кыймылдата баштайт. Сыягы чындап эле Хлоянын ден соолугу чың, апасы берген дарылар үчүн эле оорулуу болуп жүрөт окшойт. Кандай болбосун Хлоя арабасына олтуруп үйдөн чыгып эле качып жөнөйт. Ал бир кезде жолдо унаанын келе жаткандыгын көрүп эле Бекингенге жетишип, бирок пошташы келе жаткандыгын байкап жолго чыгууга шашылат. Анда пошточу Томми каарманыбызды унаасына салайын деп жатса, ал жерге Диана дагы келип калып, каарманыбыз Томго бардык нерсени айтып бергенден ал Диананын кызына жакындатпай коет. Анда Диана кызы чууга түшүп, сен эмнеге мага ишенбей кызыма ишенип жатасың? Анын оорулуу экендигин билесиң го, ал кээде эмнени сүйлөп жаткандыгын деле билбей калат. Сен бизге ар дайым келип каттарды таштап кетесиң го, мен сага бир деле жамандык кылбадым эле. Кантип өзүмдүн кызыма жамандык кылып калайын десе, Том анын сөзүнө такыр ишенбей, мен Хлояны колу буту канжалаган абалда таптым. Ал болсо бул нерсенин бардыгына сени күнөөлөп жатат. Биринчи тартип сакчыларга баралы, ошолор чечсинсе Диана айласы жок көңгөнгө туура келип, мен силердин артыңардан унаамды айдап барам деп эле унаасын ачып алып бир нерсени издей баштайт. Коробки будут падать, ты. Диана бир кезде Томго уколун сайып аны уктатып салып, муну көргөн Хлоя катуу чочуп эсин жоготот. Ошентип арадан бир канча убакыт өтүп, Томдун канжалаган денеси сүйрөлүп бара жаткандыгын көрөбүз. Хлоя болсо үйдүн жертөлөсүндө эсине келип, айлана чөйрөсүн карап, арабасы чынжыр менен байланып тургандыгын көрөт. Ал бир кезде жертөлөнү изилдеп жатып, ал жакта каттардын топтолгондугун көрүп, өзүнө чоңку жайлардын биринен эч агы эле чакыруу келгендигин көрөт. Ал мындан соң дагы оодарынып жатып, ал жерден сүрөттөрдү таап алып, өзүнүн кичинекей кезиндеги сүрөттөрүн көрүп, буту эч кандай оорукчан эмес эле баса ала тургандыгын байкайт.
Анан дагы ал жерден документтерди көрүп көрсө тасманын башында Диана төрөгөн кыздын атын Хлоя коюп, ал мөөнөтүнөн мурда төрөлгөндүгү үчүн 2 саат эле жашап чарчап калыптыр. Андан соң каарманыбыз гезиттен кыркылган өзүнүн чынык ата-энесинин сүрөтүн көрөт. Анткени ал жерде кичинекей наристе төрө түйүнөн жоголду деген маалымат турган. Көрсө Диана жаңы эле төрөгөн жалгыз кызынан айрылгандан кийин эмне кылышын билбей, кайгыга батып төрө түйүндөгү жаңы төрөлгөн наристелерди карап отуруп, кичинекей наристелердин бири каарманыбыз Хлояны уурдап кетиптир. Ошол замат эле Диана өзү ал жерде пайда болот. Анда каарманыбыз жини келип, сен менин чынык апам эмес турбайсыңбы? Мени эмне үчүн уурдап кеттиң? Менин ден соолугум дагы чың экен эле го. Эмнеге мага ар кайсы дарыларды берип майып кылып койдуң десе, Дианага жооп берип, мен сени өзүм төрөгөнмүн, сен менин кызымсың. Ал сүрөттөргө, кагаздарга маани деле бербей эле кой. Мен сага ушул убакка чейин бир дагы жамандык кылбай бактым го. Дүйнөдө менчалык сени эч ким жакшы көрө албайт деп өзүн аябай башкача алып жүрүп, биз ушул жерде Диананын бир аз акылынан тайкыраак оорулуу экендигин байкайбыз. Анда Хлоя болбой эле сен менин апам эмесиң десе, Диананын бир кезде жини келип кетип, экинчи бөлмөнү алып чыгып, ал жактан дарыгерлик аппарат алып чыгып, суюктуктарды алып чыгып эле шприцке толтура баштайт. Муну көргөн Хлоя коркуп кетип, мага саят окшойт деп эле араңдан жөрмөлөп жанагы бөлмөгө барып бекинип алат. Каарманыбыз ошол жерден буга чейин ичип жүргөн дарылардын чыныгы идиштерин көрүп, алардын арасынан адамдын денесине зыян келтире турган суюктукту ичип алат. Бул убакта Диана эшикти ачып, Хлоянын өлүм алдында жаткандыгын көрүп, айла жоктон тез жардам чакырат. Дарыгерлер Хлоянын ичин тазалашып, ал бир кезде өзүнө келип, бул убакта Дианага дарыгерлер жагдайды түшүндүрө башташат. Кызыңыз өзүн-өзү өлтүрүүгө аракет кылыптыр. Бул жерге психолог келмейинче биз кызыңызды ооруканадан чыгара албайбыз. Ал сөзсүз психологдун көзөмөлүнөн өтүш керек деп айтып, бул убакта өзүнө келген Хлоя алы жоктугунан такыр кыймылдай албай калгандыгын түшүнөт. Ал жанында турган медайымга белги бергенге аракет кылып, бирок ал такыр эле түшүнбөй, акыры колуна калем берип, кагазга жазып бериңиз деп айтат. Ошол маалда эле ооруканада үн белгилер чыгып, медайым башка жакка шашылып кетет. Көрсө бул нерсени Диана кылып, дарыгерлер алысып турган кезде каарманыбызды алып качып кетүүнү чечиптир. Бир кезде анын ою ишке ашып, арабага олтургузуп алып, Хлояны алып жөнөп, Хлоя алы жоктугунан кыймылдай албай эч кимден жардам сурай алган дагы жок. Бул убакта медайым кайра келип, Хлояны ордунан таппай калып, ал баракка апам деп жазып койгондугун көрөт. Ошондо гана медайым бардык нерсени түшүнүп, ал жердин күзөтчүлөрү каармандарыбызды издеп жөнөп, бул убакта Диана Хлояны сүйрөп бара жатып, колуна тапанчасын алат. Алар тепкичке жетип калган мезгилде артынан күзөтчүлөр жетип келип, Диана тапанчасын көзөгөн мезгилде күзөтчүлөр аны колуна атып жиберет. Анда Диана тепкичтен тоголонуп эле ылдыйга түшүп, башы канжалап жатып калат. Ошентип бул окуядан кийин арадан 7 жыл өтөт. Хлоя өзүнүн ата-энесин таап турмушка чыкканга дагы жетишип, күйөөсү экөө кыздуу дагы болушат. Бул убакта Хлоя зыяндуу дарыларды ичпей калгандыктан анын буту акырындан иштей баштап, бирок дагы деле майып арабасында жүргөн. Көрсө ал бул күнү апасына жолукканы жиндиканага келиптир. Бул убакта апасынын дагы денеси шал болуп, ооруканадан чыкпай жатып калган болот. Анткени Хлоя ага келген сайын жини келип, апасы буга чейин өзүнө берген трикоксин дарысын ала келип, аны тилинин алдына бекитип келип, апасына бере баштаган жерден тасма аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, 6 саныбыз амандыкта бактылуу жашайлы. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Буга чейин кеңсе тажрыйбасы аттуу тасманын 1-чи бөлүгүн көргөнбүз. Бүгүн ошого улай тасманын 2-чи бөлүгүнө өтөлү. Андыктан шашпай олтуруп, тасманын үнүн бийик көтөрүп, алдыңкы мүнөттөр кызыктуу өтүшүнө толугу менен ишенип калган болсоңуз баштай берели. 2, 1. Идет. Тасманын башында ID7 кызыл көз деген оору жөнүндө маалымат ала баштайбыз. Бул оорунун түрү жакында эле пайда болуп, ал эң биринчи Айова штатында кездешип, ооруга чалдыккан адамдын бир көзү кызарып, өзүн-өзү башкаруусу такыр жоголуп кетет. Уят, намыс, коркуу жана башка ушундай сезимдердин бардыгы жок болуп, адамдын жини тез келип бирөөнү өлтүрүүнү же болбосо кумарга батууну гана каалап калат. Бул ооруга дүйнөдөгү адамдардын бир нече пайызы чалдыгып, көбүнчө америкалыктар ооруй баштап, алардын эң биринчиси Невил Рид деген адам болгон. Ал адамдын көзү кызарып, жанындагы башка адамды өлтүрүп койгондон кийин анын үстүнө сот иши башталып, ага Дерек Чо деген адам жактоочу болуп, бул адам оорунун себебинен гана өлтүрүп койду. Болбосо эч кимди өлтүрмөк эмес деп жанагы адамды актап эле түрмөдөн куткарып калат. Биз мындан соң ошол жактоочу Дерек Чону көрө баштайбыз. Towers and Smite ишканасына которулуп, ал жерден жакшы орундукка жетип, өзүнчө жумуш орундук кеңсеге ээ болуп, ишинин убакыт өткөн сайын көтөрүлө берет. Бир күнү каармандарыбыздын ишканасы менен иштешкен банктан насыя алган Мелани Кросс деген кыз келип, насыясын убагында төлөй албай жаткандыктан үйүн алдырып коюудан коркуп, карызды төлөө мөөнөтүн узартып берүүнү суранат. Бирок Дерек кыздын суранышына деле көңүл бурбай, анын маселесин башындагы орутпай, биз банктын ишине аралаша албайбыз, алар өздөрү чечет. Сиз кааласаңыз жактоочу жалдасаңыз болот деп эле Меланини ал жерден чыгарып жиберет. Мындан соң ал суу ичип жаткан кезде суунун ичинде ID7 вирустары жүргөндүгүн көрөбүз. Көрсө бул убакта кеңседе ID7 оорусу таркап, кээ биринин көзү кызарып, вирус биринен экинчисине
өтө баштайт. Бул убакта каарманыбыз Дерек башчысы Кара Пауэллге жолуганы менен уруша баштагандыгын көрөбүз. Көрсө аларга буйрутма тапшырган Ванда Корп деген ишкананын буйрутмасы ийгиликтүү болбой калып, башчысы Кара Деректи күнөөлүү кылып аны жумуштан айдатууну каалап жатыптыр. Жинегилген Дерек Караны эриштип алып ишкананын башчысы Джон Тауэрге киришип, каарманыбыз ага бардыгын түшүндүрүп берсе, ал каарманыбызды сен эшикке чыгып тургунун, мен Кара менен сүйлөшөйүн деп ал жерде кыз өкөлө калышып, Дерек канчалык өзүнүн күнөөсү жок экендигин аныктабасын аны жумуштан айдап жиберишет. Сыягы Кара Джон менен жалгыз калган кезде маселени башкача чечип койду окшойт. Ошенди бир кезде Дерекке Лестер деген адам келип, сен иштен кетем деп кол коюшуң керек. Сени жөн эле кетирип жатышкан жок. Эгер күнөөңдүн бардыгын мойнуңа ала турган болсоң, сага өтө көп акча төлөп беришет. Жакшылап ойлонуп көр десе, Дерек бул сунушка баш тартып, мен иштен кетсем дагы таза кетким келет, эч кандай акча пакчаңарды албаймын деген жообун берет. Ошол маалда эле каарманыбыз иштеген имараттын астында атайын багыттагы жоокерлер пайда болуп, бул имарат карантинге жабылды, бул жактан эч кимди чыгарбагыла деп даярдана башташат. Көрсө вирус менен каршы күрөшкөн уюмга имаратта оору пайда болгондугу тууралуу маалымат жетип, алар келип имараттан эч кимди чыгарбай ишкананын башчысы Тауэрге маалымат беришип, силер кыймылдабай ордуңарда олтурушуңар керек, имараттан дагы чыкканга аракет кылбагыла. Биз 8 сааттын ичинде бардыгын тазалайбыз. Анан гана чыга аласыңар десе, Тауэрстин жини келип, менин колумда 287 адам иштейт. Алар 8 саат иштебей кала турган болсо, мен канча акчамды жоготом билесиңерби? Биз имараттан чыкпасак дагы адамдар иштеш керек деп Тауэрстин дагы көзү кызарып, бул убакта имараттын ичиндегилердин дээрлик бардыгы эле ооруга чалдыгы бири-бири менен уруша баштагандыгы байкалат. Бир кезде каарманыбыз да бирөөсү келип чаап жиберип, анын дагы көзү кызарып ордунан туруп жооп кайтарып, бардыгы менен мушташууга даяр болуп калган кезде досу Юэн келип аны токтото баштайт. Анда Дерек жини келип, мени иштен айдап жиберген Тауэрске жолугушум керек. Менин жиним кайнап өч алгым келип жатат. Ага барбасам болбойт деп эле имараттын өйдө жагына көтөрүлүп жөнөйт. Бирок бардыгы Дерек ойлогондой болбой, тескерисинче Тауэрс ага өзүнүн жан сакчыларын жөнөтүп, имараттын жертөлөсүнө алып кирип алып эле каарманыбызды жан сакчылары сабай баштайт. Бир кезде ал жерге досу Юэн жетип келип, каарманыбызга жардам бергенге аракет кылып, бирок жанагы жан сакчылардын бири аны түртүп жиберип, башына темир сайлап эле өлүп калат. Бир кезде Тауэрс өзү Дерекке коңгуроо кылып, сен эмне келип менден өч алам деп ойлодуңбу? Мен сен ойлогончалык эле келесоо эмесмин. Эми бардыгы тескерисинче болот деп жан сакчыларына буйругун берип, Деректи ал жерге камап койгула деп айтат. Ублюдок. Спасибо тебе, Дерек. Соккудан эсин жоготкон каарманыбыз бир кезде эсине кез анын жанында бир кыз жүрүптүр. Бул жанагы буга чейин каарманыбыздан жардам сурап, бирок Дерек ага жардам бербей койгон Мелани Кросс экен. Аны дагы бул жака камап койгондон ал Деректи көрүп дароо эле жини келип ага түкүрүүнө баштап, экөө бир маалда батарашып эле мушташа кетишет. Бир кезде Дерек сөз баштап, мени деле жумуштан айдап жиберди, ошондон экөөбүздүн абалыбыз окшош эле. Андан көрө экөөбүз бири-бирибизге жардам берели. Мен ишкананын башчысы Тауэрске жетким келет. Сени болсо карыз кылган банктын дагы жумушчусу бул жакта. Сен дагы ага жетип өч алсаң болот. Ошондуктан маселебизди чогуу чечели десе, бул нерсени Мелани туура көрүп, биринчи эмнеден баштайбыз десе, Дерек ал жерден байланыш аппарат издей баштайт. Ал чогулуп турган байланыш аппаратты улайга алып эле биринчи Ванда Корпко коңгуроо кылып, аларга өздөрүнүн ишканасы жана Тауэрстин кылган иштери жөнүндө толук айтып берип, муну уккан Ванда Корптун жетекчиси Тауэрске коңгуроо кылып келишимди бузгандыгын айтат. Анда Тауэрстин такыр эле жини келип дагы бир жолу жан сакчыларын каарманыбызга жөнөтүп, бирок бул жолу Мелани менен Дерек алардын келишине даяр болчу. Дерек заматта эле аларды ортухмок алып, андан соң каармандарыбыз экөө тең устачылык шаймандарды көтөрүшүп, биз биринчи Лестерге барып анын картасын алып өйдөгө чыкканга мүмкүнчүлүк алабыз. Андан соң 7-чи кабаттагы Карага жетсек, анын дагы картасын алып, андан өйдө Тауэрске жетип барсак болот. Анда эмесе маселени чечели деп жөнөп кетишет. Бул убакта имараттын ичинде дээрлик толугу менен тартипсиздик орнуп, каармандарыбыз Лестердин бөлмөсүнө жетейин деп калган кезде ал жерге Тауэрс жөнөткөн жан сакчылар келип аларды токтоттура турган нерсе менен аткылай баштайт. Меланиге токтойуп ал кыймылдай албай жатып калып, Дерек болсо жан сакчылардан качып жөнөп, бекинип барып алардын артынан жетип бат эле экөөнү тең өлтүрүп салат. Бул убакта каармандарыбыз издеп жүргөн Лестердин деле көзү кызарып, мыка ачык айланып калган. Бир кезде анын бөлмөсүнө эки каарманыбыз тең кирип келип, Мелани аны мыгата турган тапанча менен коркутуп, Дерек ага келген максатын айтып, лифт менен чыга турган картаңды бергин деп коркутат. Бирок бул убакта Лестердин оюнда дагы башка нерсе бар экен. Ал Деректин колун кайчы менен сайып салып, Меланини дагы өлтүрүүгө киришип, Мелани шаймандардын арасынан аран алып чыгып эле Лестерди ошол жерде аралап салат. Мындан соң Мелани каарманыбыздын колуна сайылып турган кайчыны сууруп ал жерден чыгышып, Лестердин картасын алган соң уюлдук аппаратына тасма тартышат. Көрсө каармандарыбыз имараттын эң башында отурган Тауэрс жана башка башчыларга видео жөнөтүп жатышыптыр. Алар кеңседе болуп жаткан абалды көрсөтүп, жакында силерге жетебиз деген сөзүн айтышат. Анда Тауэрс эми чындап чочулап Карага коңгуроо кылып, сен өзүңдүн картаңды жок кылышың керек. Болбосо алар сага келишет дагы, сени жок кылышып
картаңды алып алышып мага жетишет. Картаңды жок кылсаң сени жумуш ордунан көтөргөнгө убада берем десе, Кара макулдугун берип, жардамчы кызына картасын берип, буну бекитип салганыңды буйруйт. Андан соң Тауэр сырттагылар менен байланышка чыгып алардан жардам сураганга аракет кылып, бул жака жоокерлериңерди жөнөткүлөсө сырттагылар дагы жок деген жооп беришет. Бул убакта каармандарыбыз Каранын бөлмөсүнө дээрлик жакындап калышкан. Анда Кара дагы жөн жүрбөй ал жерден өзүнүн адамдарды топтоп, каармандарыбызга каршы чыгууга дайындап коет. Дерек болсо аларга эскертип, биздин силерге эч кандай каршылыгыбыз деле жок. Бизге бир гана Кара керек, ошондуктан бул жерден кетип калгыла. Болбосо өмүрүңөр менен коштошо бергилесе, жанагы адамдар ал жерден кетүүнү ойлонушпай, мушташ башталарын түшүнгөн Кара акырындан эле ал жерден тайып кетет. Ошентип кандуу беттеш башталып адамдар бири-бирин аеосуз өлтүрүшүп, эки каарманыбыз келтекшегенди карабай эле каршылаштарына үстөмдүк кыла башташат. Ошентип алардын аракетинен майнап чыгып, көпчүлүктү жеңип коюшат. Алло? Дерек. Алар дароо эле Карага барышып, аны коркутушуп, сен бизге картаңды бербесең ушул жерде өлөсүң. Ошондуктан көп эле биздин женибизге тие бербей картаңды берип кой. Башка аргаң жок десе, Кара чындап эле башка айласы жок экендигин түшүнүп, жардамчысын чакырып, менин картамды алып келчи десе, жардамчысы картаны күйүп калган абалда алып келет. Көрсө Тауэрс Карага ишенбей, ал картаны берип коет деп ойлонуп, анын жардамчысына коңгуроо кылып, сени иштен көтөрөмүн деп убада берип, картаны жок кылгың деп айтыптыр. Муну уккан Кара жардамчысына кыйкыра башса, жардамчысы жооп кылып, сен эми менин башчым эмессиң, көп эле сүйлөнө бербечи деп ал жердеги кайчыны алып эле сайып туруп өлтүрүп салат. Бул убакта 8 сааттык карантиндин бүтүшүнө аз эле убакыт калган. Имараттын эң үстүнө картасы жок чыга албагандыгын түшүнгөн каармандарыбыз эмне кылышын билбей, Дерек бир кезде ишканада Рэй деген программист бар экендигин эстейт. Анда каармандарыбыз дароо эле ошого барышып, аны балка менен коркутушуп, буга чейин бизге жардам бере албайм дегендер чекеден эле өлүп жатышат. Сен дагы ошолордун катарына кошулуп калууну каалабасаң, биздин айтканыбызды кылгының. Анда эмесе баштайлы деп программист коркконунан дароо эле ишке киришип, эң үстүнкү кабатта жайгашкан башчылардын бири Ерен Смайттын компьютерине байланышка чыгып, ада жайгашкан жумушка тиешелүү жана өзүнө тиешелүү маалыматтардын бардыгын көчүрүп алат. Андан соң ал Ерендин компьютерин толугу менен тазалап салса, Дерек ага байланышка чыгып, сендеги маалыматтардын бардыгы эми менин колумда. Эгер аларды кайтаргың келсе, сен үстүнкү кабаттан ылыйга түшүшүң керек. Башка аргаң жок десе, Ерен эмне кылышын билбей бул тууралуу келип Тауэрс менен сүйлөшө баштайт. Ошентип арадан көп убакыт өтпөй эле алар бир чечимге келишип, жолуга башташып, көрсө Ерен Тауэрс менен сүйлөшүп өзүнчө бир ишти мерчемдешиптир. Тауэрстин жан сакчылары Ерен олтурган жерге тапанчаны бекитишип, жолугушууга келген Ерен тапанчаны алайын деп эле ордунан таппай калат. Көрсө каармандарыбыз алардын алдамчылыгын бат эле билип коюшкан болот. Ошондуктан Мелани бир кезде Еренге кол сала баштап, Тауэрс жөнөткөн жан сакчы менен Дерек мушташа баштайт. Көрсө Меланинин банкка карыз болгондугунун себеби дагы ушул Ерендин айынан экен. Ошондуктан Дерек Еренди Меланиге таштайт дагы өзү лифт менен акыркы кабатка көтөрүлүп кетет. Каарманыбыз акыр аягы Тауэрске жетсе, ал жердеги адамдар аны кол чаап тосуп алышып, ичимдиктен коюшат дагы каарманыбызга Тауэрс өзүнүн сунушун айта баштайт. Экөөбүз элдешиш үчүн мен сага жакшы бир сунушум бар. Карантиндин бүтүшүнө аз эле убакыт калды. Мындан ары дагы жашашыбыз керек да. Сага ишкананын кирешесинин бир канча бөлүгүн сунуштаймын. Анан дагы үй, унаа, жада калса тамак ашың дагы бекер болот. Кааласаң күйүүчү майыңа чейин коюп берем, болгону сен кол коюшуң керек. Маселени ушундай чечели, сен өмүр бою ушуга жетиш үчүн иштеп жүрөсүң го. Кана эмесе колуңа калемди ал десе, каарманыбыз ойлонуп эле туруп калат. Көрсө анын сунушту кабыл алайын дегенде эле ою жок экен. Анда ал жердеги кыздардын бири чөйчөктүн сыныгы менен аны сайганга аракет кылып, бирок Дерек андан быйтап эле бир кезде Тауэрс менен мушташа баштайт. Бир кезде Тауэрс үстөмдүк кылып каарманыбызды ортокмо кала баштап, бирок анын күчү Дерекке каршы чыкканга көпкө деле жеткен жок. Ошондуктан Дерек аны ортокмо калат дагы ал жердеги башка кесиптештерин көрсөтүп, булар сенин жаныңда сенин акчаң бар үчүн гана жүрөт. Азыр сен кыйынчылыкка учурадың, сага жардам бергенин ордуна карап турушат. Ушул кантип жашоо болсун деп эле Тауэрсти имараттан түшүрө согот. Каарманыбыз мындан соң кагазга кол коюп, өзүн ишкананын башчысы катары жарыялап, бул убакта карантин бүтүп, элдин бардыгы имараттан чыга башташат. Бирок кызыгы имараттын ичиндеги болгон кылмыштардын бирөөсү дагы кылмыш катары кабыл алынбай, азырынча ID-7 оорусуна дары табыла элек болгондуктан, бул нерсенин бардыгы оорунун айынан болду деп ал жердеги адамдардын бардыгын кой берип жиберишет. Биз ошентип Деректин дагы Меланинин да таптатына кабыл эле сүрөт тартып олтургандыгын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз да аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, оорунун кандай түрү болбосун алыс болуп амандыкта жүрөлү. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2021-жылы чыгып болгон окуядан алынган Сардар Синх аттуу тасманы көрөбүз. Көтөрүлүшкө чыккан 20 000 адамды жоокерлер аябысыз аткылап салышып, бул нерсени жасаган аскер башчыдан өч алуу үчүн каарманыбыз Лондонго чейин барат.
1931 Индиянын Пенджаб аймагы. Түрмөдө олтурган Сардар Утхам Сингх жазасы аяктап түрмөдөн чыгып, баштыгын көтөрүп алып убактылуу жашай турган үйүнө жөнөйт. Бул убакта Индия Англиянын кол астындагы колония болчу. Каарманыбыз үйүндө олтурса бир кезде анын жанына эски таанышы Нант келип, биздин уюм толугу менен эле жок болуп кетти. Адамдарыбыздын болсо бардыгын камап салышты. Анан дагы байкасам сенин артыңдан аңдып жүрүшөт экен. Ошондуктан абайлагының эми кандай кылайын деп жатасың десе, каарманыбыз мага тапанча керек деп айтып, таанышы ага жаңы өздүк күбөлүк берип, чек аралардан абайлап өткөнүң деп ал жерден кетет. Биз ошол жерде каарманыбыз көптөгөн адамдар менен биргелешип SRIE деген уюм түзүшүп, Индиядагы колониялык абалга каршы чыгышып, эркиндик үчүн күрөшүп жүрүшкөн. Ошондуктан каарманыбыз тартип сакчылардын жана англиялыктардын катуу көзөмөлүндө болчу. Бирок ал бул жолу шамдага айлык кылып, сакалын кырып, атын өзгөртүп, өлкөдөн чыгып кетип, тартип сакчылар аны таппай калып эле издөө сала башташат. Көрсө каарманыбыз ошол убакта СССР аймагына барып, кыштын ызгар суугуна карабай 3 жылдай жашап, андан соң 1934 кеме менен Лондонго барат. Ал убакта Сардар атын Шер Сингх деп алмаштырып алган. Ал биринчи эле Пенджаб аттуу тамактануучу жайга барып, ал жерден өзүнүн тарапташтарын издеп, көптөгөн индиялыктарды таап алып, алар менен сүйлөшүп олтуруп калат. Анда жердештери каарманыбызга кеңешин берип, сен бул жердеги адамдар менен аралашып кетишиң керек. Өзүңө бир жакшы жумуш тапканда катарда адамдардай эле жүрө бергениң. Анан дагы Шер Сингх деген атыңды такыр башкага өзгөртпөсөң болбойт. Анда эмесе аракетиңди башта деп каарманыбыз ал жерден кетет. Анда Сингх дароо эле өзүнүн максатына өтүп, ал жерден Майкл Одвайер деген адамды издей баштайт. Майклды бат эле тапкандыгы менен анын жанына жакын бара албай, кандай барышты мерчем деп жатып, бул убакта арадан 6 жыл өткөндүгүн көрөбүз. Германия Европага толугу менен кол салып, бул убакта дүйнөлүк согуш башталып, Англиядагы согуштук абалга кептелип, каарманыбыз аскер башчылары топтолгон жерге жөнөп калат. Ал жерде буга чейин Сингх издеп жүргөн Майкл Одвайер сүйлөп жаткан. Бул адам 1912 жылдан 1920 жылга чейин Индиянын Пенджаб аймагындагы губернатордун орун басары болуп иштеген эле. Ошондуктан ал элдин алдына чыгып, бул индиялыктар малдан деле айырмасы жок. Аларды башкарып турбасак бири-бирине кол салып ызы-чуу кыла беришет. Ошондуктан биздин өлкөбүз Индияга көптөгөн салымдарды кошуп, алардын тынчтыгын кармап турабыз десе, элдин бардыгы кол чабып, бул убакта каарманыбыз дагы ал жерге жетип келип калган. Сингх көздөгөн максатына жетип, Майклды аткылап салып, ал жердеги башкаларды дагы аткылап, имаратта ызы-чуу башталып, тартип сакчылар келишип эле каарманыбызды кармап калышат. Анда Сингх кыйкырып, эми ызы-чууга түшпөй эле койсоңор болот. Мен аны жок кылдым, мен аны өлтүрдүм деп эле кубана баштайт. Ошентип бул кабар өтө тез айылып, ал жерге кабарчылар дагы, адамдар дагы жетип келишип, каарманыбызды түрмөгө алып бара жаткан кезде аны уруп калганга дагы аракет кылып жатышты. Бир кезде кабарчылардын алдына маалымат берүүчүлөр чыгып, бул нерсени индиялык адам кылды. Биз мындай кылмышкерлер менен катуу күрөшөбүз. Биздин өлкөбүздө мындай нерсеге жол жок, анын шериктерин да табабыз деп бардыгына убада беришип, бул тууралуу маалыматтар гезитке чыгып, тартип сакчылар Лондондо жашаган индиялыктардын бардыгын текшере башташат. Анткени бул окуя дээрлик дүйнөгө тарап кетип, Англия үчүн өтө чоң сокку болду. Алар ансыз деле Германия менен согушуп жаткан кезде ичкериден сокку болуп, немецтер үн алгыдан бул англиялыктар өздөрүн дагы өздөрү коргой албайт деген сөздөрдү чыгара башташат. Ошентип Сингхтин үстүнөн сурак башталып, аны каалагандай уртокмок алышып, сенин шериктериң ким, дагы кимге кол саласыңар десе, каарманыбыз алардын бир дагы суроосуна жооп берген жок. Ал тескерисинче, мен үчүн силердин соккуңар эчтекеге жарабайт. Анткени мен оорунду деле сезбей калганмын. Мен бир адамды өлтүрдүм, Майкл аны болсо миңдеген адамды өлтүргөн. Мен көз алдымда өлүмдү көрүп турам деп ал жердегилер каарманыбызды канчалык кыйнаганына карабай айтпай коет. Тартип сакчылар ошентип изилдөөсүн башташып, каарманыбыз тууралуу такыр маалымат табышпай, акыр аягы ал жашаган баатирлердин ээлерин коркутуп, алардан дагы сурак ала башташат. Ошондо каарманыбыз бир кезде үйүндө жашап жүргөн кемпирлердин бири маалыматын берип, ал мен үйүмдө жашап жүргөндө ага индиялык бир адам келген жана англиялык бир кыз келчү. Бирок мен алардын аттарын билбеймин деп жооп берет. Бул маалыматты алган тартип сакчылар ал аялды дароо эле таап алышып, анын аты Эйлин Палмер экендигин билишип, аны дагы алып келип сурак алышса, ал деле эчтекени билбегендигин айтат. Эйлин суроолорго жооп берип, мен ал адам менен чындап эле тааныш болчумун. Бирок ал мага өзү жөнүндө эч качан айтчу эмес, негизи эле аз сүйлөчү. Анын мындай жолго барарын мен кайдан билипмин деп эле кутулуп кетет. Биз ушул жерде каарманыбыз бул кыз менен эмне үчүн таанышкандыгын түшүнөбүз. Көрсө бул кыз дагы Англиядагы жүрүп жаткан саясатты колдобой, биз коммунизм менен жашашыбыз керек деп, пикеттерге чыгышып коммунизмди орнотууга аракет кылып жүрүшкөн. Ошондуктан ал кызга келип таанышып, экөөбүздүн максатыбыз бир экен деп айтып, мага курал керек, курал табууга жардам бер деп суранат. Бирок ал кыз жардам берүүдөн баш тартып, каарманыбыз Ира деген уюмдун адамдары менен жолугуп, алардан курал сатып алып Индияга жөнөтө баштайт. Бул Ира деген топ ирландиялык адамдардан турган кылмыштуу топ деп эсептелчү. Сингх алардан курал сатып алып Индиядагы өзүнүн тарапташтарына жөнөтө баштайт. Биз буга чейин билгендей каарманыбыз Индияда жүргөн кезде SRIE уюмунун мүчөсү болчу. Көрсө бул уюмдагы Индияда коммунизмди орнотобуз деп аракет кылып, адамдардын бардыгы теңдикте жашаш керек деп үгүттөп жүрүшчү. Бул уюмду Бхагат Сингх деген адам негиздеп, каарманыбыз ал адамдын оюн өтө туура көргөндүктөн анын жолунан такыр чыкчу эмес. Бирок каарманыбыз Индияда акыркы жолу түрмөгө түшүп каларынын алдында Бхагатты кармап туруп эле асып салышыптыр. Это Бхагат Сингх и Батукеш Вардат, оба члены социалистической
Көрсө алардын уюму өлкөнүн саясатына каршы ишин баштаган кезде жоокерлер келип алардын дээрлик бардыгын жок кылып, көпчүлүгүн жок кылышып, каарманыбыз болсо түрмөгө олтуруп, Бхагат Синг буга чейин айтылгандай асуу жолу менен өлтүрүлгөн болот. Лондондогу тартип сакчылар каарманыбыз тууралуу бул маалыматтардын бардыгын чогултушкан менен каарманыбыз эчтекен айтпай, мен бул нерсени жалгыз гана жасадым, менин эч кандай шеригим жок болчу. Мага кайдагы мыйзамды айтасыңар да өзүңөр бирөөнүн өлкөсүн басып алып ал жакта каалагандай иш кылып жатасыңар. Анан кийин бул жерде мыйзамдуулук жөнүндө сүйлөйсүңөр. Бир аз адилеттүү болсоңор болбойбу деп ал жердеги тергөөчүлөрдүн бардыгынын айласын кетирип, алар каарманыбызды каалагандай ортокмокко алышып, андан эч эле жарытарлык маалымат чыгара албай коюшат. Ошентип бул окуя ошол мезгилде Англия өлкөсүнүн башчысы Черчиллге чейин жетип, Черчилл адамдарына буйругун берип, сот ишин батыраак бүтүрүп аны жок кылышыңар керек. Бул биздин денебизге чыккан кара так болду го деп жини келет. Анда тергөөчүлөр кээ бир индиялыктарды кармап алып, аларды коркутуп үркүтүшүп, кыйноого алышып, сен Сингке тапанча таап бергенмин деп мойнуңа алышың керек. Болбосо биз сени камап салабыз деп коркутушуп, мойнума алдым деген кол койдуруп, андан соң талак алып чыгышат дагы, атып салышат. Күндөрдүн биринде каарманыбызга жактоочу болуп шайланган Джон Хэтчсон деген адам келет. Ал Синг менен таанышып, мен сиздин сот ишинде коргоочуңуз боломун. Ошондуктан мага окуянын башынан айтып бериңиз. Мен дагы ошого жараша даярданайын десе, каарманыбыз ошондо гана болгон нерсени айтып бере баштайт. Көрсө каарманыбыз Майкл Одвайерди таап ага кандай жакындашты билбей, бир күнү анын жанына барып, мен сизди жакшы тааныймын, сиз мен жашаган жерде губернатор болгонсуз. Азыр мен бул жакка келип алып жумушсуз жүрөмүн. Мага жардам бере аласызбы десе, оюнда эчтеке жок. Майкл аны өзүнүн жардамчысы кылып алып, каарманыбыз Майклдын үйүнө барып анын айдоочусу болуп, жада калса аңчылыкка дагы чогуу чыга башташат. Ошондой күндөрдүн биринде Синг Майклды өлтүргөнгө деле мүмкүнчүлүк болуп, бирок ал өлтүрбөй коюп, эч ким жокто өлтүрсөм бул жөн эле адам өлтүрүү болуп калат. Андан көрө эл көрүп турган жерде атып салайын. Ошондой кылсам бул нерсе Англиянын саясатына каршылык болот деп ойлонуп, атканга канчалык мүмкүнчүлүк көп болбосун өзүн кармап жүргөн. Ошентип арадан билинбей эле көп убакыт өтүп кетип, бул убакта согуш дагы башталып кеткендиктен каарманыбыз бир күнү тарапташтарына келип, биз эми ушинтип жүрө берсек убакыт өтө берет да, батыраак аракетибизди кылбайлыбы, бул баскынчылардын саясатына чыдап жүрө беребизби, биздин өлкөбүз дагы 100 жыл эркиндиги жок калсынбы десе, аны тарапташтары токтотконго аракет кылып, азыр эми дүйнөдө согуш болуп жатат, биз эчтеке кыла албайбыз, азырынча жөн эле кыймылдабай туруп туралы десе, каарманыбыз жини келип ал жерден чыгып кетет. Ал эмне кылышын билбей, ичип алып, мас болуп, аябай көп ойлонуп, көчөлөрдүн биринде бара жатып жарнама кагазды көрүп калат. Көрсө ал жерде жакында боло турган иш чара жөнүндө жазылыптыр. Анан дагы Майкл Одвайер ал жерде элдин алдына чыгып сүйлөмөк экен. Муну көргөн каарманыбыз убакыттан пайдаланышым керек экен деп бейтааныш адамдан тапанча сатып алып, Майкл Одвайердин колунда буга чейин иштеп жүргөндүктөн ал жакка кириш каарманыбызга көп деле кыйынчылык туудурбай, элдин көзүнчө тапанчаны алып эле буга чейин көргөндөй атып салган болот. Ошентип бул убакта сот ишинин башталган күнү дагы келип калган. Анда айыпталуучу ал жердеги сотту дагы сыйлабай, эч кимисине баш ийбей, кыйкырынып эле мени андан көрө өлтүрүп салгыла. Мен күнөөмдү мойнума албаймын, анткени мен бул нерсени Индиянын эркиндиги үчүн жасап жатамын. Бул жерде чыныгы адам өлтүргүчтөр англиялык силерсиңер. Бөтөн өлкөнү басып алып ал жерде каалаган саясатыңарды жүргүзүп жатасыңар. Менин өлкөмөн качан чыгып кетесиңер мыкаачылар деген кезде эле сот дароо эле бир чечимин чыгарып, асуу жолу менен өлүм жазасына тартылсын деген жыйынтыгын жарыялайт. Здравствует революция! Да здравствует революция! Ошентип каарманыбыз өлүм жазасын күтүп түрмөдөгү жашоосу уланат. Бир күнү май токочторун көтөргөнчө ага тергөөчү Суэйне келип, каарманыбыз ага ыраазычылыгын билдирип, мен сизге болгон нерсенин бардыгын айтып бердим. Дагы эмнени угайын деп жатасыз десе, Суэйне ага суроо салып, негизи сенин максатың эмне? Эмнеге башкасын эмес дагы эле Майклды өлтүрдүң десе, ошондо гана каарманыбыз чыныгы себебин айтып бере баштайт. 1919-жылдын апрель айы. Синг жаш кезинде сүйгөн кызы менен бактылуу күндөрдү өткөрүп, аны менен жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, экөө бири-бирине белектерин беришип, жакында үйлөнөбүз деген ниеттер менен жүрүшкөн. Каарманыбыз жашаган жери Амритсар аймагы болчу. Ошол мезгилде англиялыктар салыкты көбөйтүп, элдин арасында чакырчылык жайылып, анан дагы англиялыктар жергиликтүү адамдардын экөөсүн камап салган болот. Ошондуктан жашоочулар тынчтык митингине чыгышып, өздөрүнүн талаптарын коюшуп, бирок жоокерлер митингге чыккандарды күч менен басууга аракет кыла баштайт. Кантсе да көтөрүлүшкө чыккандар эч эле артка кайтпай өздөрүнүн талабына бекем турушуп, ал убакта генерал Майкл Одвайер ошол аймактын губернатору болчу. Ага жогору жактан коңгуроо келип, сиз көтөрүлүшкө чыккандарды ордуна коюшуңуз керек. Биз алардын талабын аткара турган болсок, өзүбүздүн алсыз экендигибизди көрсөтөбүз. Ошондуктан өзүңүздүн ким экениңизди бир таанытып коюңуз десе, бул нерсени Майкл түздөн түз кабыл алып, жоокерлерин ырастап эле аларды куралдандыра баштайт. Бул убакта митингчилер жашы дагы, карысы дагы, аялы дагы, эркеги дагы, жада калса жаш балдар дагы чогулуп олтурушкан. Алардын ортосунда бирөө туруп талаптары жөнүндө сүйлөп жатса, бир кезде ал жерге Майкл келип, жоокерлерин тизет дагы чекеден аяосуз аткылагыла деген буйругун берет. Буйрук берилгенден кийин жоокерлер ал жердеги жаш балдарды деле карабай аткылап башташып, биз каарманыбыздын сүйгөнү да адамдардын арасында жарадар болуп жаткандыгын көрөбүз. Ошентип бир канча көз ирмем өтпөй эле ал жерде адамдардын өлүгү жайнап, Майкл Одвайер өтө жакшы иш кылып жаткансыз эле башын аябай бийик көтөрүп турду. Бул нерсени айтып берип жаткан каарманыбыз тергөөчүгө кайрылып, бул окуя силер үчүн жөн эле бир күндүк жаңылык болуп калды. Силер көп болсо бул нерсени окуп, жаман болуптур деп коюшуңар мүмкүн. Биз үчүн болсо бул нерсе бүткүл өмүрүбүздү сындырды. Мен ал көрүнүштү душманыма дагы кааламак эмесмин деп айтат. Ошентип айтып берүүсүн улантып,
каарманыбыз ал пикетке катышпагандыктан бир маалда ызы чуудан ойгонуп, досторунун бири канжалап эле ал жерге келип калгандыгын көрөт. Анда Сингх эмне болуп кетти деп эле ызы чуу болгон жакка барып, ал жакта толгон тукай өлүктөрдү көрүп, сүйгөнү эсине түшүп, дароо эле аны издеп жөнөйт. Ал жерде өлүктөрдүн саны ушунчалык көп болгондуктан каарманыбыз баса турган жер таппай, эмне болгондугун түшүнбөй эле бир аз убакытка нез болуп калат. Ошол маалда бир жаш баланын үнү чыкты. Көрсө жаракат алып өлбөй калгандар дагы деле ошол жерде жатыптыр. Сингх бир кезде өзүнө келип, жанагы жаш баланы көтөрүп алып эле ооруканага жеткирип, жаракат алып тирүү жаткандар көп экендигин түшүнүп, окуя болгон жерден адамдарды ташый баштайт. Ал бир кезде араба таап алып, кичине эле үнү чыгып, тирүү болсо ошол арабага салып алып, күчүнүн болушунча аны түртүп ооруканага алып бара берди. Бул убакта ооруканада орундук деле калбай, дарыгерлер такыр эле жетишпей, баскан жери канга бууланып, адамдар эмне кылышын деле билбей калышкан. Жакшылыктан үмүтүн үзбөгөн каарманыбыз адамдарды биринин артынан бирин ташып, жарадарларды издеп, кээ бирлерин эми көтөрөйүн деген балда жаны чыгып эле өлүп калып атышты. Ошентип арадан канча убакыт өттү белгисиз айтор каарманыбыз такыр эле чарчап кыймылдай албай калат. Бирок ал жерде кансырап жаш балдар жарадар болуп жаткан кезде Сингхтин чарчаганга акысы дагы жок болчу. Ошентип ал кайрадан эле кыймылын улантып, ал жердеги адамдарды биринин артынан бирин ташып, "О Кудайым, мага күч кубат бере көр. Буларды куткарганга алым жетсе экен" деген сөз менен кыймылдап жүрө берет. Бул окуяны уккан тергөөчү Суэн ооз ачылып аябай таңыркап, каарманыбыз Майклды эмне үчүн өлтүргөндүгүн толугу менен аңдап жетти. Ал Сингхке кайрылып, "Мен сен үчүн эмне жардам кыла алам?" десе, каарманыбыз ага жооп берип, "Бүткүл дүйнө менин эмне үчүн күрөшкөндүгүмдү билиш керек" деп айтат. Ошентип 1940-жылы 31-июль күнү Сингхти өлүм жазасына тартуу күнү келип, анын башына кап кийгизишип, мойнунан асып өлтүрүшөт. Каарманыбыз өлгөндөн кийин ал колу менен мыкчып турган сүрөттү табышат. Көрсө өмүрүнүн аягына чейин эркиндик үчүн күрөшкөн Бхагат Сингхтин сүрөтүн алып жүрүптүр. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Индия Англиянын колониясы болуп жүргөн мезгилде Англия үчүн согушка катышып 2.600.000 индиялык өлүптүр. Ал эле эмес, Черчиллдин туура эмес саясатынан индиялыктар ачка калып 4 миллиондой адам өлгөн болот. 1947-жылы гана Индия Англиянын кол астынан чыгып эркин өлкөгө айланып, 74-жылы гана алар Сардар Утхам Сингхтин сөөгүн Англиядан Индияга алып келишиптир. Ошол коркунучтуу окуя болгон жерде дагы деле башкача абал сезилип турат экен. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Биздин өлкөбүздөгү мыкты режиссерлорго акчаларды бөлүшүп, элибизден чыккан баатырлар тууралуу тасмаларды тартса аябай кубанычта болмокпуз. Анткени көпчүлүк тасма аркылуу элибиздин канчалык тарыхы бай экендигин билип калышмак. Эми сабыр кылып жакшы ниетте болсок ошол күнгө дагы жетип каларбыз. Кантсе да достор, кийинки тасмага чейин ден соолукту жакшы карап, мекенди сүйүү ыймандан экендигин унутпай жүрөлү.